Жолболду Таалайбеков баш каладагы Ала Тоо аянтына эски жаңы жылды майрамдайын деп келген. Бирок бул жакта андай деле шаан шөкөт байкалбагандыктан пландарын өзгөртүп, достору менен жаңы жылды тосууну көздөдү. Шаарыбыздын ортосуна келсем, бүгүн тынч, жыл сайын эле келгенде эле биякта киши көп болуп, майрам эмеле шаң болуп турчу эле. Бүгүн тынч, эмне погоданын суугуна байланыштуу билбейм ошо. Анда жакшы Кудай буйрса дос балдарыбыз менен бияктан чыккандан кийин жолугуп, бир жерге барып эс алып олтурак деген ой бар. Ала Тоо аянтында эч кандай расмий иш-чара деле жок. Майрамдап жүргөн шаардыктарды деле көрүүгө болбойт. Арасында айрымдары эски жаңы жылга камылга көрүп алышкан. Майрамдайын деген ой бар, ооба. Бирок киши жок. Азыр пока план кое элекпиз. Шаардыктардын арасынан керек болсо бул күндү эски жаңы жыл экенин билбегендер толтура. Айрыкча жаштар арасында. Жок. 13-январь. Майрам, мындай майрам жок эле 13-ндө. Билбейт экенсиз? Жок, билбейм. Орустардын майрамы го? Билбейм. Улуумун өкүлдөрүнөн майрам экенин билишкени менен атайын белгиленүү деле максат кылышкан эместей. Жок, бул майрамды тозбойм. Мага күндөгүдөй эле жөнөкөй эле күн, майрам деле эмес. Бүгүн эски жаңы жыл па эски календарь боюнча аны мурун совет мезгилинде майрамдашчу, азыр андай майрамдатпайт. Бирок айрымдары кадимкидей жаңы жыл тосуу үчүн даярдыктарды көрүп, көңүлдүү маанайда көчөдө жүрүшөт. Тозобуз, белгилейбиз үйдөн. Албетте, өзүбүздүн үй бүлөбүз менен чогуу отуруп майрамдайбыз 12-де. Эски өтүп кеткен жаңы жылды узатабыз. Жаңы жылдар кандай жыл болуп өттү, аны таразалап баарын караштырып, жаңы жылга да ийгиликтерди каалап тозобуз бул да майрамды. Бүгүн старый Новый год. Майрамдайсызбы? Ну эме, кругу семьи. Эски жаңы жылды 1917 жылдагы Октябрь революциясынан соң календарлар өзгөрүлүп, күндөр жылган. Ошол себептен 13 январь 1 январга жылып кеткен. Бул деле Кыргызстанда Октябрь революциясынан кийин биздин жергебизде жашаган славян улутундагы элдер эски жаңы жыл катары белгилеп келген. Албетте бардык нерсени массалык маалымат каражаттар аркылуу бере берсе бул элдин арасына сиңип кетет дагы. Бир эле славян улутундагы эмес, башка Кыргызстанда жашаган башка улуттар деле майрам катары белгилеп кое беришкен. Анткени адам баласы натурасында өзү майрамды жакшы көрөт. Майрам деп кичинекей белгилеп кое берген дагы анын маани маңызына өтө деле терең кызыгышкан эмес. Эски жаңы жыл Европа өлкөлөрүнөн чыккан. Андан соң Россия аймактарына Петр I такка келгенден тарта майрамдала баштаган. Негизинен Кыргызстан 19-кылымдын 2-жарымынан Россия империясынын курамына киргенден соң гана жаңы жыл деген түшүнүк кирип, натыйжада массалык майрамдагы өткөн. Улукбек Кутманбаев, Телек Асхатбеков, Вести Бишкек.